Мына бул темада адабият жана искусство, Кыргызстан адабият жана искусствосу 1960-80 жылдар деген темага токтололу. Согуш бүткөндөн кийин 1960 жылдарда 1960 жылдарда кыргыз адабият искусствосунда жаңы инсандардын доору башталган да, доор деп айтсак болот. Мисалы, ошол 60-жылдардын ортосунда акындар Эсенгул Ибраев, Майрамкан Абылкасымованын, Мариям Буларкиеванын, өскөн Даникеевдин, Турар Кожомбердиевдин, Байдылда Сырнагоевдун эмгектери эл ичинде жогору баалана баштап, элге сиңе баштаганда 1965 жылы Токтогул Сатылганов атындагы Токтогул Сатылганов 100 жылдык юбилейине карата 100 жылдык юбилейине карата Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык белгиленген. Мамлекеттик сыйлык атайын мамлекет тарабынан белгиленген. Бул Токтогул Сатылгановдун 100 жылдыгына арналган датага байланыштуу. Кыргызстандын Токтогул атындагы мамлекет сыйлыгы белгиленгенден кийин алгачкылардан болуп бул сыйлык Алы Токомбаевдин Таң алдында деген романы үчүн жана Абийир Кечирбейт Сүйүү жана Үмүт деген пьесалар үчүн Токтоболот Абдумомуновго эң биринчилерден болуп ушул Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган да. 1968 жылы Кыргыз ССРнин эл жазуучусу эл акыны деген наамдар белгиленген. Бул наамдарга биринчи болуп Кыргыз ССРнин эл жазуучусу деген наамга биринчи Чыңгыз Айтматов, Касымалы Баялинов, Касымалы Жантөшев, Түгөлбай Сыдыкбеков жана акындардан Темиркул Үмүталиев биринчилерден болуп татыктуу болушкан. 1975 жылдар аралыгында Алы Токомбаевдин, Баялиновдун, Касымалы, Түгөлбай Сыдыкбековдун, Үмүталиевдин, Кубанычбек Маликовдун, Эсенгул Ибраевдин чыгармаларынын жыйнактары жарыкка чыгып, эл арасына кеңири тарай баштаган. Кыргыз адабиятынын баштоочуларынын бири Алы Токомбаевга ушул жылдары социалисттик эмгектин баатыры деген наам биринчилерден болуп берилген. Чыгармачылыктагы жетишкендиктери үчүн Токтомушев менен Сүйүнбай Эралиевге Кыргызстандын эл акындары деген наам ыйгарылган. Ясыр Шываза, Токтоголот Абдумомунов, Шүкүрбек Бейшеналиев балдар жазуучусу мисалы, Насирдин Байтемиров сыяктуу акындар, Касым Кайымов, Сасыкбаев, Удалов сыяктуу искусствонун эмгек сиңирген ишмерлери, маданиятка эмгек сиңирген кызматкер деген ардак наамдарга татыктуу болушкан. Ушул жылдары Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы, аттуу тарыхый романы окурмандардын кеңири купулуна толуп, чоң бир жетишкендиктерди алганда бул Сынган кылыч романы. Бул жылдары бөлөк элдердин адабиятын кыргыз тилине которуу ишине да чоң көңүл бурулган. Мына ушуга байланыштуу кыргыз адабиятында котормо иштеринде дагы чоң алгылыктуу иштер жүргүзүлгөн. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бөлөк тилдерге, 50ден ашык тилдерге которулган да. 1968 жылы Жаныбарым Күлсары, 1983 жылы Кылым карыткан бир күн аттуу чыгармалар үчүн Чыңгыз Айтматов ССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. 1978 жылы Чыңгыз Айтматов социалисттик эмгектин
Баатыры деген наамга татыктуу болгондо ошол өзүнүн ишмердүүлүгүндөгү бийик жетишкендиктери үчүн. 80-жылдарда кыргыз адабияты жаңы бийиктиктерге көтөрүлүп, Түгөлбай Сыдыкбектин Замандаштар, Шүкүрбек Бейшаналиевдин Болот калем, Өмүрбаевдин Өзгөргөн өрөөн, Сальниковдун Кызыл жалын, Эсенгул Ибраевдин Белес, Мөмөлүү дарак деген чыгармалары жарык көрүп, көп тираждарда чыгарыла баштаган. Темиркул Үмөталиев, Насирдин Байтемиров, Шүкүрбек Бейшеналиев жана Майрам Абылкасымова, ушул кыргыздын акындары чыгармалары үчүн Кыргыз СССРдин Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыгына 1980-жылы ушул жогоруда аталган акындар татыктуу болушкан. 1987-жылы Кыргызстан жазуучуларынын ичинде социалисттик эмгектин эки баатыры. Булар жанагы Алы Токомбаев жана Чыңгыз Айтматов. Лендик сыйлыктын бир лауреаты, жанагы бир ээси Лендик сыйлыктын. 4 СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын ээлери. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын 10 ээси. 10 кыргыз эл жазуучусу. 10 кыргыз эл жазуучусу. Жана акындары. Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын 6 анык жана корреспондент мүчөсү. СССР жазуучулар союзунун 21 мүчөсү болгон. Ушул 87-жыл аралыгында. Бул кыргыз адабияты үчүн чоң жетишкендик болгон да. Андан тышкары 50-жылдардын ортосунан баштап 1950-жылдардын ортосунан баштап кыргыз кино искусствосу чоң дүйнө элдерине таанымал укмуштуудай кинокадрларды жарата баштаган да. 60-80-жылдарда дүйнө элдерине таанымал эрте жазда ошол негизинен Чыңгыз Айтматовдун мына эмгектерине негизинде тартылган кинофильмдер дүйнөгө тарай баштаганда, алар эрте жаздагы Турналар, Аптап, Караш окуясы, буларды Болот Шамшиевдин режиссерлугу астында, Мен Тяньшан, Биздин балалыктын асманы, Ысык көлдүн кызгалдактары, Көк серек, Кызыл алма Төлөм Шокеевдин, Ак кеме Болот Шамшиевдин мисалы, Улан деген Шамшиевдин көркөм тасмалар жаралып, элдин купулуна толгонда, бул фильмдердин көпчүлүгү СССРде жана чет мамлекеттерде өткөрүлгөн мындай бир престиждүү, абройлуу кинофестивалдарда жогорку баага татып, жогорку орундарды алып келишкен да. Ушул кино жаатында кыргыз кино искусствосун өнүктүрүүдө таланттуу режиссерлор, мына биз азыр бул жерге сүрөтүн өтүп койдук. Төлөмүш Океев режиссерлор. Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров, Дооронбек Садырбаев мисалы. Садырбаев, Дооронбек сыяктуу мыкты режиссерлор дүйнөлүк масштабка тараган, СССРдин деңгээлине чейин тараган кинофильмдерди жаратууда чоң эмгек сиңиришкен. Мына ушул кинотортто жаратуу атактуу артисттер. Мына бул жерге сүрөтүн тарттык. Сүймөнкул Чокморов. Мына бул жерде сүрөт турат. Сабира Күмүшалиева, эже апабыз Күмүшалиева. Таттыбүбүт Турсунбаева. Мына Мурат Болот Бейшеналиев, бул жерде турат сүрөтү. Бейшеналиев. Бакен Кыдыкеева, мына Бакен Кыдыкеева. Даркүл Күйүкова, Советбек Жумадылов сыяктуу, Муратбек Рыскулов сыяктуу кыргыз кино артисттери өздөрүнүн зор салымдарын ушул кино искусство тармагын өнүктүрүүдө чоң салмактуу, бараандуу салым кошушканда. Андан тышкары 80-жылдарда 1980-жылдарда Кыргызстанда 8
адистештирилген театр, бир опера жана балет театры, бир опера балет театры, 6 драмалык жана музыкалык театр, 6 музыкалык жана драма театр, бир республикалык куурчак театры иштеген. Куурчак театры иштеген. 1960-80 жылдарда республикада көркөм сүрөт өнөрү дагы өсүп өнүгүүгө жетишкен. Мисалы, Гапар Айтиевдин Талаадагы тандыр, Эски кыштак, мына Гапар Айтиев жерге сүрөтүн тартып койдук. Гапар Айтиевдин ошол Эски кыштак, Кызыл булуттар аттуу чыгармалары кыргыз искусствосунун классикасы болуп калган да. Республикада сүрөт искусствосунун өнүгүшүнө бул мезгилде Игнатьева, Асранкулов, Бейшенова, Артыкбаев, Сүймөнкул Чокморов, мына Сүймөнкул Чокморов кино актері гана болбостон, бул дагы сүрөт өнөрүнө чоң салым кошкон. Кыргызстанда андан тышкары скульптура, мына эң чоң скульптура багытында дагы зор бир жетишкендиктер болгон. 1978 жылы Садыков, ошол эң кыргызга белгилүү скульптор Садыков көрүнүктүү иштерди аткарып 1978 жылы революциянын каармандарына аттуу монумент ачылганда, бул эмгеги үчүн Садыковго 1980 жылы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. 1984 жылы Кыргызстанда скульптура боюнча бүткүл союздук биринчи симпозиум өткөрүлгөн. Анын катышуучулары Бишкектеги паркта скульптура музейин түзүшкөндө, 1985 жылы скульптура боюнча эл аралык симпозиум өткөрүлүп, бул иштер республикада искусствонун бул түрүнө өнүгүшүнө өбөлгө болгон. Ушул жылы 85 жыл Улуу Ата Мекендик согушунун 40 жылдыгына карата жеңиштин эстелиги скульптуралык архитектура комплекси Бишкек шаарында ачылган.